Kız bala ata-enesinin үйүнө төркүнүнө канчада бир барыш керек. Эгерде нике кыйылып атканда ушул шарт коюлбаса, анда кыз бала тандоо укукка ээ. Эгерде ал махрын ала элек болсо, күйөөсүнөн өзүнө тандап болгон махрды ала элек болсо, анда ал аял атасынын үйүнө кайсы учурда барууну тандоо укугуна ээ. Мен ар жумада барам, ар айда барам, 2 айда бир барам, 3 айда бир барам дегенге болот. Махрды алдыңыз дегичекти, болду. Нөбөр басылат. Сурайсыз, канча айда бир барайын? 4 айда десе куп болойт, жарайт дейсиз. 4 айда бир барасыз. Эгерде нике кыйылып атканда шарт коюлса, сен баланча кызы баланча улу баланчага турмушка чыгып атасың, макулсуңбу? Ооба. Бирок бир шарт менен, bir жылда 2 жолу ата-энеңдин үйүнө барып келесиң. Ооба десең ошол байланат. Жок десеңиз кайтарылат. Анан сурайт, канчада барасың десе, ар 2 айда келип турушум керек десеңиз, анда ошол кайтарылат. Никеде өзүңөрдүн укугуңарды билдириш керек. Ал жерде деп коюп отура бербей. Чын. Баягы эжелер, жеңилер, апалар, кечиресиңер, мен мындай бетке айткан сөздүн зары жок. Сөз түрдө ак фатасын кийгизип коюп туруп, кашын кайкалатып, кирпигин буяка кайрып коюп, ошентип эрге берип эмес. Таалимдүү, тарбиялуу, ыймандуу, ыйбалуу кылып туруп, өзүнүн сен аманатсың бүгүн. Сен башка үйдүн ушул мүлкү болуп атасың деп, бүт батыл сени үйрөтүп жөнөтүңүздөр ошондайларда. Эгерде никеде шарт кылынбаса, андан кийин өзүңөр сүйлөшүп аласыңар. Бирок азыраак барганыңар жакшы да.